Рахмат. Албетте бул мыйзамды колдошубуз керек. Эми Баткен үчүн эң негизги нерсе эки гана нерсе. Кепилдик керек, анан жеңилдик керек. Эч ким тийбеген кепилдик керек, анан эч ким билбеген жеңилдик керек. Болду. Анан Баткенге барыңар эле бара атпайсыңарбы? Өкмөт башчы деле барат, өлкө башчы деле барат. Убада берип атасыңар, анан элди убада кылып атасыңар да. Мына өзүңөр айтып атасыңар, жалпы 220 объект талкаланды, 138 үй, анан жалпы чыгым 1 миллиард 35 миллион, суралган акча 1 миллиард 263 миллион деп атасыңар да, 465 миллион сом акча бүгүн бөлүндү деп атасыңар да, 3тен бери. Убада бербедиңер беле? 2 айдын ичинде курулуш иштери бүтүп, үйүнө кирет дебедиңер беле? 3 ай болуп калды го. Президенттин тапшырмасын, жарлыгын аткарган жоксуңар да. Акчанын дагы көлөмүн которгон жоксуңар да. Анан кийин сайрап атпайсыңар, урматтуу өкүлдүн өкүлү. Мен сизге айтып атам, өкмөттүн өкүлү. Сиз Нарматов менен анан үйүңүз карап сүйлөшүп алыңыз. Мен суроо берип атсам, жаныңызда отуруп кыйшаңдап атасыз. Мына профицит менен чыктык деп атасыңар 6 айдын ичинде. 560 миллион акча ашып калыптыр. Бербейсиңер банда Баткенге. Эмне үчүн 465 миллион бердиңер да калган акчаны бере албай атасыңар? 1 миллиард 263 миллиондун. Акча жок. Ниетиңерде жок болуп атпайсыздар. Программаңарда жок. Туруп алып айтасыз мына лейлекке сез куруш керек болчу ана мындай депчи. Казино курабыз деп мыйзамдап келдиңер эле го. Кургула ошакка, тамчыга эмне кыласыңар? Кумар постун бар ошо. Айтыңыздарчы, канча метр чегараны чечтиңер? Делимитация демаркасы канча болду? 1 метр чегараны чече алдыңарбы тажиктер менен? Чече алган жоксуңар. 2 метрде чече алган, демаркация болгон жок. Болгон жок да. Анан 100% чегараны чечти, анан 30 жылдан бери чече алган экенсиңер, өзүңөр пиар кылып атасыңар. Тажиктер үй салып киргизип койду. Силер только убада берип атасыңар, бирок акча бербей атасыңар. Эки гана нерсе керек. Кепилдик керек, жеңилдик керек. Кепилдик бериш үчүн эркин жашаш керек, коркпай жашаш керек. 10 секунд. Жеңилдик бериш керек. Жеңилдик. Бул эми азыркы мыйзам менен биз болор болбос гана жеңилдик. Биз артын алып атабыз. Биз кесепет менен күрөшүп атабыз, келечек менен күрөшкөн жокпуз. Силер Баткенге келечек менен күрөшүшүңөр керек. Ошол жакка миллиардтан акчаны бөлүшкөн керек ушундай. Биз артын алып атабыз, алдын албай. Артын алсаң, арман болот.